2018-жыл Владимир Путин менен Карен Кнайсел-Вальц билип жатат. Ал кездеги Австриянын тышкы иштер министри орус президентин үйлөнүү үрпөтүнө чакырган. Бул тек гана жеке сапар болгон. Бирок ал Солсберидеги ууландыруу окуясынан бир нече ай өткөндө орун алган. Ал окуяны Евробиримдик менен Британия орус мамлекети менен байланыштырган. Эми Уинстон Черчилль аттуу ити менен Карен Кнайсел Санкт-Петербургга көчүп келди. Ал кызматтан кеткенден кийин Орусияга өтө жакын адам деп мекенинде кысымга алынганын айтат. Ушундан улам иштөөгө мүмкүн болбой калды. Бул биринчи себеп. Бул саясий кысым болду. Ал азыр орусиялык аналитикалык борборду жетектейт. Орусиянын Украинадагы согушун эске алганда, бул талаштуу маселе. Бул жерге келип алганыңыз согушту жана Россияда болуп жаткан ички репрессияны мыйзамдаштырып жатканга тете эмеспи? Азырынча жакын чөйрөмдө эч кандай репрессия көргөн жокмун. Мурун ар кандай университеттерде сабак берип жүргөндө мага илимий эркиндик жетпей бараткан. Бул жерде мен эркин иштей алам. Бир нече күн мурун ушул шаарда супермаркетте баалардын ордуна согушка каршы чакырыктарды жайгаштырган үчүн орусиялык жашайым 7 жыл түрмөгө кесилбедиби? Менин буга эмне тиешем бар? Өз башыман өткөн кырдаалды азыр эле кенен түшүндүрүп бербедимби? Ал эми бий жөнүндө эмне дейсиз? Мен турмушумда буга чейин, андан кийин да башка нерселерди жасадым. Чынын айтсам, абдан кызыксыз, жадаткан нерсени сурап жатасыз. Үйлөнүү тою жөнүндө айтып жатасызбы? Ооба, айтайын дегеним талкуулай турган кызыктуу башка көп темалар бар деп ойлойм. Сиз буга өкүнбөйсүзбү? Бул чынында тажаткан кеп болуп жатат. Итим да коңуруктарды уктап калды. Себеби бул тема кимге кызык? Владимир Путинге көз карашыңыз кандай? Ал жигиттикти карманган, эң акылман джентльмен. Андай мырзалар сейрек кездешет. Ал жазуучу Джейн Остиндин «Надандык жана курнамыс» деген китебинде сүрөттөгөн накта мырзалардын мүнөздөмөсүнө туура келет. Биз өлкө ичиндеги репрессия толкунун көрүп жатабыз жана Орусиянын Украинага басып киргенин көрдүк. Муну жигитчилик катары саноого болбойт го. Андай болсо Тони Блэр, Кэмерон деле булардын баары өз өкмөтүнүн аскердик аракеттери менен алек болушпадыбы? Акыркы суроо. Австрияда сизди мурунда азыр да айыптаган адамдар бар дедиңиз. Алар сизди чыккынчы деп Орус тыңчысы дешти. Орус тыңчысы дегенди кайсы бир деңгээлде түшүнүп жатсаңыз керек. Кыпындай да кабыл албайм. Бул мен үчүн түшүнүксүз. Бул бирөөнүн ыплас ою. Орусия менен Европанын ортосунда болуп көрбөгөндөй терең ажырым пайда болгон маалда мурдагы австралиялык дипломат батышта куугунтукталган үчүн чыгышка кеткенин айтууда.